Бизгечи кыргыздарга ушу коронавирустун келгени туура эле болду да. Анткени биз бузулуп кеткенбиз өтө эле. Бизде шүгүрсүздүк, ичи тарлык, бири-бирибизди отуруп алып сындамай, бири-бирибизге колдоо көрсөткөндүн ордуна бут тосмой, жатып алып эле элдин айыптарын издемей болуп калган да бизде. Бизге негизи жакшылык жарашпай калган да. Мына бир адам бир соопчулук иш кылам деп акчасын таратам, муктаждарга акчасын таратам деп чыкса, аны элдер сындап, эмне дешти? Анын акчасы арам деп, арам дей берди. Ал бала критиканы көтөрө албай, мына отургузуп алдык аны. Эми берсе дагы жаман, бербесе дагы жаман да бизде. Эми ал берип жаман болду. Эми бербей жаман болгондор кимдер? Ырчыларга асылдык бизчи. Ырчылар эмнеге бербей, элдин акчасына байып кетишти деп, алар эмне бергенге милдеттүүбү? Аларды тойго чакырган ким? Өзүбүз да. Алар суранган жери жок. Эми мына тойдун үстүнөн той, мына эми ачыкка отурабыз. Муктаждар көп. Эми биякта критиканын себебинен ырчылар чыгып, коем эл бизди сындап атат деп таратып баштаса, камерага тартат да. Кана силер эч кимге таратпай атасыңар десе, алар камерага тартат да. Көрсөтүш керек да, алар коомгочу, коом ушинтип сындап атса отуруп алыпчы. Анан кийин коом эмне деп баштады? Эмнеге камерага тартат? Бул Кудай үчүн кылынгандан кийин камерага тартпай эле койбойбу? Буну деген купуя кылыш керек депчи. Элге эч нерсе жакпайт туганда. Эми кичине колунда барлар ун таратып баштаса, эмне деген сөз чыгып атат? Курттап кеткен ун таратып атыптыр депчи. Эми албетте бир-эки мешокто балким курт чыгып калгандыр. Эми ал бардык тонналаган ундун бардыгы курттап кеткенин белгиси эмес да. Ошондуктан туугандар башка бирөөлөрдү сындагандын ордуна өзүбүздү анализ кылайлычы кана, өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө көз салайлычы. Азыр аял менен күйөөсү эмне? Мышык менен иттей жашап атат. Уруш көп, ажырашуу көп, балдарга көңүл бурулбай атат. Бардыгыбыз жалкоо болуп бүттүк. Мына балдарга көңүл бурулбагандыктан мына 10 күн ичинде 7 бала, школьник бала асынып өлдү. Ага ким күнөөлүү? Ошондуктан туугандар кичине көзгө каранып, өзүбүздү анализдеп, жатып алып, элди сындай бергендин ордуна мен эмне жакшылык кылдым? Мен ушу жашыма келип эмне нерсеге жеттим деп өзүбүзгө кичине суроо берип, өзүбүздүн айыптарыбызды издеп, өзүбүздүн жашообузду карай турган болсок, анда башкалардын жашоосуна, башкалардын ишине, сөзүнө маани бергенге убактыбыз дагы жетпей калат.